Кукмарада яшибиз, өз журтубуз менен 3 кыз бала тәрбиялеп өстүрөбүз. Улусу мүмкүндүгү чектүү бала. Дагы шулай курстандыр инде, шулай болуп чыкты инде. Түрлүү жерлерге леченияларга көп жүрдүк инде, Козандарда бик көп яттык. 2014-жылда мерхаметли кишилер жардамы менен Кытайга барып кайттык. Анары 5 жашында бала йөри башлады, аңарчы 20 бел көтөрүп гана жүрдүк инде. Биринчи тиги одундарын жасауы биздин үчүн зор деген мажиза кебек болду инде. Булай тиги өзү сүйөш болмаса дагы йөрүп кеткеч бик сүйүндүк инде биз. Монда Кукмарада реабилитацион центр шафкат тернеклендирүү үзегине йөрүп турабыз инде жылга 2 тапкыр. Үйдө окутуучу апа келе инде бизге окутурга Мешкере мектебинен. Экеринде шулай жашап жатабыз. Ой тууган вакытларында, бик бурчулган вакытлары буланы. Тыныч тыныч гана отурмун. Тиенилер болуша инде Аллага шүкүр. Алар эсен сау болсундар. Туугандар дагы тиги тирилер инде булай. Маңарчы гүл бабасы йөрттү инде бүтүн жерге дегендей. Леченияларга вакытында инде. Шулай бирге тырышабыз инде. Бошта инде тобурга бүтүндөй бала тобурга куркуттум инде. Андан соң мында психолог бар бүтүн реабилитационда, ул гел әйтә бир бала белән алып булмый, алып кайтыгыз, көңелегез үсеп китәр дип. Шулай безгә әйтте. Андан соң инде алып кайтырга булдык инде.